Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында белгилүү хирург Эрнест Акрамовду акыркы сапарга узатуу сыйнаты болуп өттү. Коштошуу иш-чарасына министрлер кабинетинин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, Акрамовдун кесиптештери жана шакирттери катышты. Өзүнүн узак жылдардагы эмгек жолунда дарыгер гана эмес, окумуштуу эмгекчил профессор катары да элдин эсинде калганын баса белгилеп, кыргыз медицинасына уникалдуу ыкмаларды изилдеп киргизген. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат, деди Эдил Байсалов. Бүтүндөй Кыргызстан эли Кыргыз Республикасы үчүн чоң орду толгус жоготуу. Бүтүндөй өмүрүн элге кызмат кылууга арнаган окумуштуу, мамлекеттик ишмер жана улуу гуманист дүйнө салды. Эрнест Хашимович дарыгер жана саясатчы гана эмес, кең бейил адам болгон. Анын жаш таланттарды колдоого багытталган Акрамов кечелери сыяктуу кайрымдуулук долбоорлору анын искусствого болгон терең сүйүүсүн айгиленеп, артында жаркын элес калтыргысы келгендиги жөнүндө баяндалат. Өз сөзүндө депутат Нурланбек Азгалиев кыргыз эли оор жоготууга учурап, эки көрүнүктүү хирургду акыркы сапарга узатып жатабыз деп белгиледи. Ардактуу мекендештер, Эрнест Хашимович 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун артыкчылык диплому менен аяктагандан хирург катары өз эмгек жолун баштаган. Кыска убакыт аралыгында эле алтын колдуу улукман аталып, кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө өзгөчө эмгек жумшаган. Илимий ишин жигерди улантып, 350 эмгек жазган. Жаратман дарыгер 24 жаңы ачылыш жасап, Кыргызстандын эле эмес, жалпы дүйнөнүн медицинасына зор салымын кошкон. Белгилүү окумуштуу хирург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, медицина илимдеринин доктору, профессор Эрнест Акрамов 89 жаш курагында көз жумду. Анын сөөгү аларча көрүстөнүндө коюлат.